Чалкыган чаткал төрүм аттуу китептин бет ачар кечеси Ош облустук Токтогул Сатылганов атындагы китепканада болуп өттү. Аталган китепти жазган акын жазуучу Чаткал районунун ардактуу атуулу Мамадалы Рыспеков. Аталган китептин көшөгө ачар кечесинде Ноокат, Араван, Карагулжа райондорунун акындары, маданият ишмерлери чогулган. Китептин редактору Бактыгүл Машаеванын айтымында ар бир акындын жазган ырлары аркылуу анын чыгармачылык дараметин, турмуштун ар кыл көйгөйлөрүн баамдап, аны сүрөттөп жазуу деңгээлин, руханий байлыгын, көрөнгөсүн байкоого болот. Мамадалы Рыспеков да өз ырлары аркылуу мурдагы элдин пейили, азыркы заманбапташуу мезгилинде тарып баратканына, адамдыкты козгогон маселелерге кайрылган. Чалкан чаткал төрүм аттуу китептин автору Мамадалы Рыспеков Чаткал районунун курчап турган чөйрөнү коргоон мыкты кызматкери, Чаткал районунун ардактуу атуулу акын ардагер агайбыз. Бул китептин редактору мен болуп калдым. Ушул агайдын өзүнүн тандоосу менен билесиңер, автор өзү тандап, редакторлук эткенге атайын өзү берет. Сөз козгой турган бир нерсе, бир туугандык катнаш деген ушул бир туугандарга жазган ырларынан билүүгө болот. Анткени баардык эле кыргыз менталитетинде белгилүү. Ата эне өлүп кеткенден бир туугандар таркап кетет. Бири менен ыркы келбей кетет. Жок, андай нерсени бул китептен көрүүгө болот. Бул аябай ынтымактуу, ошо бир туугандарын баалаган. Мен ушул жана аябай маани берип, ушул сөзүмдө да айтып өттүм. Китептин автору Мамадалы Рыспековдун жаратылышты коргоо менен байланышкан көп жылдык ишмердигинде жаратылышка жана элге жакын болуп, мындан улам мекенди, элди сүйгөн ырлар жаралган. Анын айтымында анын чыгармачылык чабыты муну менен гана чектелбейт. Менин чалкыган чаткал төрүм китебимде табият жөнүндө, ата эне жөнүндө, сүйүү жөнүндө, мекен жөнүндө, бала жөнүндө бардык ырлар камтылган. Азыркы күндө бул экинчи китебим, биринчи китебим мурунку жылы чыккан эле, Сезим ыргактары деген. Ал китебимде дагы ушундай бардык ата мекен, сүйүү, өлкө жөнүндө бардык ырлар камтылган. Буйруса ушул быйыл 3-чү китебим жарык көрөт. Азыр эми келечекте жаш муундарга үйрөтүп, тарбиялап, буйруса Кудай кааласа талантымды таштабай өркүндөй бермекчи. Мамадалы Рыспековдун замандаштары, акындар анын чыгармачылык жолун жакындан таанып билишет. Мамадалы Рыспеков агай бул Чаткал районунан болот, Канышкыя айылынан. Анан бул кишинин ырлары мукамдуу болгондуктан бардыгы баалайт. Жакында эле ошол райондук деңгээлде бул кишинин китебинин ачылышы болуп, ошол жерде медаль алды. Төш белги ардактуу атуул деген бул адамдын эмгегин эл баалайт деген ойдомун. Акын катары 3 жылдан бери таанып билгенмин. Эми Мамадалынын бул акын катарынан дагы эң негизгиси адамгерчилиги, анан бетке айткан чынчылдыгы, мына ал биздин өзүбүздүн жамааттын ичинде кадыр баркы өтө жогору. Мен дагы акын катары эмес, адам катары өтө бийик деңгээлин сыйлайм да. Мамадалы Рыспеков 1960-жылы 8 декабрда Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунда туулган. 1980-1982 жылдар аралыгында советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1986 жылдан 2015 жылга чейин жана учурдагы мезгилге чейинки аралыкта Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Бешарал мамлекеттик жаратылыш коругунда кызмат көрсөтүп келет. Чыгармачылыкка тамга таанып, китеп окуган күндөн тарта аралашып, бүгүнкү күнгө чейин 2-3 жакын автордук китептери жарык көргөн жана альманах китептерине ырлары жарыяланган.